Арбаңыздар, орозо күнүндө учурашып жатабыз. Баарыңыздардын тилек, дубаларыңыздар кабыл болсун. Бул Дубайдагы эң кооз жана эң уникалдуу жерлерден бири. Бул жер өзгөчө. Анткени бул чөлдүн ортосунда жайгашкан. Бул жерде 150 миллиондон ашык гүл өстүрүшөт. Дагы бир жолу 150 миллиондон ашык. Элестетсеңиз, ушунча көп гүлдү чөлдүн ортосунда өстүрүп жатышат. Орусча цветочный рай деп айтып коюшат Miracle Garden'ды. Бул гүл бакчаны 2013-жылы биринчи жолу ачышкан. Ар бир сезондо гүлдөрү, дизайндары алмашып турат экен. Мен бул жерге экинчи жолу келип атам. Ар бир жылы дизайн гүлдөр алмашып турган үчүн канча жолу келсең да кооз көрүнөт. Hello, can I one ticket, please? Yes. And are you a tourist here or residents? Residents? Yes. The Emirates ID, ma'am, we have this card. Yeah, sure. Okay. 23.50. No, I want to go. Thank you so much. Thank you so much. Кызыгы бул долбоордун өзү эле чоң эксперимент болгон. Анткени чөлдүн климаты гүлдөр үчүн эң ылайыктуу шарт эмес. Жай мезгилинде Дубайда температура 40-45 градуска чейин жетет. Ошондуктан бул бак кыш мезгилинде гана иштейт. Адатта ноябрдан апрелге чейин. Жайында парк жабылып, жаңы композициялар даярдалат. Ар бир жаңы сезон келгенде бак толугу менен өзгөрөт. Дизайнерлер гүлдөрдү кайра өстүрүп, жаңы инсталляциялар жана жаңы формаларды жаратышат. Ошондуктан бул жерге жыл сайын келсең да ар дайым жаңы нерсе көрөсүң. Miracle Garden абдан чоң аймакты ээлейт. Бактын жалпы аянты болжол менен 72 000 чарчы метр. Бул жөн гана гүлдөр тигилген парк эмес, бул гүлдөрдөн жасалган архитектура. Бул жерде сен көрө аласың гүлдөрдөн жасалган чоң дубалдарды, гүлдүү туннелдерди, чоң скульптураларды жана толугу менен гүлдөр менен капталган имараттарды. Ар бир композиция кол менен жасалат. Күн сайын оңдогон адамдар гүлдөрдү карап, сугарып, куурап калган өсүмдүктөрдү алмаштырып турушат. Ошондуктан парк ар дайым жаңыдай көрүнөт. Бул цветочный рай 120дан ашык өсүмдүктөрдүн түрү өсөт. Алардын ичинде петуния, бархатцы, герань, розалар жана башка декоративдүү гүлдөр. Бул бакчада эң көп колдонулган гүлдөрдүн бири петуния. Анткени ал өтө тыгыз өсөт жана абдан ачык түстө болот. Ошондуктан бак ушунчалык түстүү жана жандуу көрүнөт. Бул жерде сен дээрлик бардык түстөрдү көрө аласың. Бул гүл бакчанын эң кызыктуу өзгөчөлүгү анын дизайны. Бул жерде гүлдөр жөн гана кооздук эмес, алардын архитектурасынын бир бөлүгү. Дизайнерлер гүлдөрдү колдонуп, чоң сааттарды, жаныбарлардын фигураларын, кичинекей үйлөрдү жана ар кандай арт инсталляцияларды жасашат. Бул жерде кыдырганда ар бир бурч жаңы сюрприз алып келет. Бул сааттын диаметри болжол менен 15 метрге жакын. Ал толугу менен тирүү гүлдөр жана өсүмдүктөр менен кооздолгон. Сааттын циферблаты ар бир сезон сайын өзгөртүлүп турат. Дизайнерлер жыл сайын гүлдөрдүн жаңы түстөрүн жана жаңы композицияларын колдонушат. Бул гүлдөрдөн жасалган гигант учак.
Бул композиция Emirates авиакомпаниясынын Airbus A380 учагына окшоштурулуп жасалган. Ал дүйнөдөгү эң чоң жүргүнчү учактарынын бири. Миллиондогон гүлдөр менен капталган искусство чыгармасын көрөбүз. Бул инсталляцияны жасоо үчүн 500 миңден ашык түрүү гүлдөр жана өсүмдүктөр колдонулган. Бул композиция ушунчалык чоң болгондуктан ал дүйнөдөгү гүлдөрдөн жасалган эң чоң учак инсталляциясы катары Гиннес китебине кирген. Miracle Garden'дын ичинде дагы бир абдан кызыктуу жана көңүлдүү аймак бар. Бул Смурфиктер айылы. Смурфиктер бул дүйнөгө белгилүү көк түстөгү кичинекей каармандар. Алар алгач 1958-жылы бельгиялык сүрөтчү Пейо тарабынан жаратылган. Кийинчерээк бул каармандар мультфильмдерде, комикстерде жана кинолордо пайда болуп, балдардын да, чоңдордун да сүйүктүү каармандарына айланган. Miracle Garden'da бул каармандар үчүн атайын жомоктогудай айылча жасалган. Бул жерде биз козу карындай формасындагы үйлөрдү, гүлдөр менен кооздолгон кичинекей көчөлөрдү жана смурфиктердин чоң фигураларын көрө алабыз. Бул жер толугу менен жандуу гүлдөр менен кооздолгон декорациялардан турат. Айылчадагы ар бир бурч мультфильмдеги дүйнөгө окшоштуруп жасалган. Мен бул мультфильмди эң жакшы көргөндүктөн бул жерде басып жүргөндө өзүмдү балалыктагы жомоктордун ичинде жүргөндөй сездим. Смурфиктер айыл өзгөчө бул үй бүлөлөр жана балдар үчүн абдан популярдуу. Балдар сүйүктүү каармандары менен сүрөткө түшүшөт, ал эми чоңдор бул жомоктогудай атмосферадан ырахат алышат. Дизайнерлер бул аймакты атайын жандуу, түстүү жана фантазияга толгон кылып жасашкан. Бул бакчанын дизайнын негизинен эл аралык дизайнерлер, ландшафт архитекторлор жана садовник адистер түзүшөт. Долбоорду ишке ашырууда Дубайдагы инженерлер жана дизайнерлер гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген адистер да катышат. Мисалы, ландшафт дизайн боюнча адистер Европадан, Азиядан жана Жакынкы Чыгыштан келет. Анткени мындай масштабтагы гүл парктын түзүү үчүн ар түрдүү тажрыйба жана чыгармачылык идеялар керек. Дизайнерлер жыл сайын жаңы концепция ойлоп табышат. Ар бир сезон алдында алар жаңы композициялардын эскиздерин чийип, гүлдөрдүн түстөрүн, формаларын жана структурасын пландашат. Андан кийин садовниктер жана инженерлер бул идеяларды реалдуу инсталляцияга айлантырышат. Миңдеген гүлдөр бири-биринен отургузулуп, ар бир композиция кол менен түзүлөт. Ошондуктан Miracle Garden бул жөн гана парк эмес, бул ландшафт дизайны, архитектура жана табият бириккен чоң искусство долбоору. Жыл сайын дизайнерлер жаңы идеялар менен чыгышат. Ошондуктан бул бакча эч качан бирдей көрүнбөйт. Пил дүйнөнүн көп маданияттарында күчтүн, акылмандыктын жана узак жашоонун символу болуп эсептелет. Ошондуктан дизайнерлер бул жаныбарды бактын композицияларына кошууну чечишкен. Ооз ачар убакыт келди. Азыр ооз ачып, анан кийин тамак жеп, анан кыдырам. Уже кеч кирип калды. Лампочкалар күйүп баштады. Так, бисмилля. Мен азыр ооз ачтым.
Мен орозо болчумун. Азыр ооз ачып, тамак ичип, анан кечкисин кыдырып баштадым. Бул жер кечинде аябай кооз экен. Вау. Ушинтип басып баратсаң эле анан гүлдөрдүн жыты ушунчалык сонун. Сөз жок. Бул жерде кечкисин өзгөчө атмосфера экен. Негизи кечинде видеолор абдан сонун кооз болуп тартылат. Караңыздарчы. Аябай кооз. What is this? This is fatay. We have salt. You have sweet. Salt, cheese, meat, beef, cheesy chicken, shawarma. This is like Cheese Dubai olive. chocolate. Yeah, this is Dubai chocolate with pistachio and kunafa. This is cheese honey. And this is Nutella. You want to mix? You can mix for you. This is shawarma. Okay. Бул фигураны түзүү үчүн садовниктер алгач металл каркас жасашат. Андан кийин анын үстүнө топурак жана өсүмдүктөр үчүн атайын система орнотулат. Андан соң жүздөгөн, кээде миңдеген гүлдөр тигилип, акырындан пилдин формасы пайда болот. Садовниктер бул композицияны дайыма карап турушат, гүлдөрдү сугарып, кесип, форма сактап турушат. Балерина образы бул жерде жөн эле тандалган эмес. Балет сулуулуктун, гармониянын жана жеңил кыймылдын символу. Ал эми гүлдөр табияттын сулуулугун билдирет. Ошондуктан дизайнерлер бул эки идеяны бириктирип, табият менен искусствону бир композицияга айлантышкан. Бул жер айрыкча видеого жана сүрөткө тартуу үчүн абдан кооз жер. Miracle Garden'da ар бир инсталляция жана жөн гана кооздук үчүн эмес, кыймыл, фантазия жана искусство жаратуу үчүн жасалган. Ал эми айланып турган балериналар бактагы эң назик жана поэтикалуу композициялардын бири болуп эсептелет. Мен бул жерге экинчи жолу келип атам. Былтыр күндүз келгем. Азыр болсо атайын кечинде келдим. Кечкисин өзгөчө экен бул жер кооз. Вау. Вау. Мага баарынан бул зонтиктер жакты. Необычный. Кээде дүйнөдө эң керемет нерселер күтүлбөгөн жерден пайда болот. Чөлдүн ортосунда миллиондогон гүлдөр гүлдөйт деп ким ойломок? Бирок бул жерде Dubai Miracle Garden ичинде адамдардын идеясы менен табияттын сулуулугу биригип, чыныгы керемет жаралган. Бул кыялдардын канчалык чоң болушу мүмкүн экендигин көрсөткөн жер. Ар бир гүл, ар бир композиция, ар бир жол адамдардын эмгеги, чыгармачылыгы жана сүйүүсү менен жаралган.
кетпей дагы деле кыдырып жүрөм. Уже экинчи круг болду. Достор, если Дубайга келсеңиздер, сөзсүз келиңиздер бул жака. Miracle Garden аябай кооз жер экен. Ошол менен бул видео аяктады. Эмки видеодо көрүшкөнчө комментарий жазганды унутпаңыз жана катталганды унутпаңыз.